УКМК шылуундарга алдангандарды онлайн каттап жатабы? Социалдык тармактарда Кыргызстандын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атынан ачылган сайттын шилтемеси тарап жатат. Анда мамлекет башчысы шылуундарды жоопко тартууну тапшыргандыктан атайын кызмат жабыркагандарга акчаны кайтарып берип, брокерлерди жазалай баштаганы белгиленген. Сайтта акчасын кайтарып алуу үчүн шылуундардан жабыр тарткандар онлайн арыз толтурушу көрсөтүлгөн. Ал арызды толтуруу үчүн жеке маалыматтарыңызды жазышыңыз керек. Сайттын төмөн жагында болсо каражаттарын кайтартып алган жарандардын сүрөтү менен билдирүүлөрү жайгашкан. Чын эле бул сайтка сиз жеке маалыматтарыңызды калтырсаңыз, алар шылуундарга алдаткан акчаңызды кайтарып беришеби? Комментарийлерди текшерип көрөлү. Темирлан Аскаров аттуу жаран шылуундарга алдыртып жиберген акчасынан түңүлүп калганда, аны Интерпол кайтарып бергенин жазган. Бул жерде сиз күмөн санай турган биринчи жагдай. Ал УКМК эмес, Интерполго рахмат айтууда. Экинчи жагдай. Сүрөттөгү жигит Темирлан Аскаров эмес. Казакстандык белгилүү актер Ануар Нурпейисов. Анын шылуундар колдонгон бул сүрөтүн алгач интернетке кинотеатр.ру сайты жүктөгөн. Бул басылма Нурпейисов тартылган тасмаларды жүктөп, анын бир нече сүрөтүн да жайгаштырган. Акчасын кайтарып алганын айткан Алишер Исмаилов деп жазылган бул жарандын сүрөтү болсо, чынында алматылык юрист Эржан Эсимхановго таандык. Эсимханов аны Фейсбуктагы баракчасына 2013-жылы жүктөгөн. Ал эми Мадина Жакшылыкова аттуу колдонуучунун сүрөтү казакстандык психолог, кеңешчи Жулдузай Назаровна Фортко таандык. Сүрөттүн алгачкы булагын казакүнөө.kz сайтында жарык көргөн «Жыл адамы 2020 аныкталды» аталышындагы макаладан таптык. Бул сынакта ал жылдын тил ишмери аталган. УКМК эмне дейт? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул тууралуу жооп бере элек. Ал эми расмий сайтында жабыркагандарга акчалары кайтарылып берилип жатканы тууралуу эч кандай маалымат жок. Негизи мамлекеттик мекемелердин атынан биринчи ирет фейк маалымат тарап жаткан жок. Буга чейин WhatsApp тайпаларда, мессенджерлерде эмгек министрлиги 25 000 сомдон жөлөк пул берип жатканы тууралуу билдирүү жайылган. Журналисттер аны кезектеги шылуундук экенин аныктап чыккан. Ведомство да муну төгүндөгөн. Ушундай эле онлайн шылуундар Улуттук банктын атынан жамынып, чоң суммада насыя алып койгон. Мекеме соңку учурда телефон чалуулар менен мындай фактылар көбөйгөнүн белгилеп, интернет колдонуучулар сак болушу керектигин эскерткен. Андыктан сизге келип жаткан каттарга олуттуу көңүл буруңуз. Эгерде күмөндүү шилтемелер болсо, такыр ачпай эле коюңуз. Себеби сиздин электрондук капчыктарыңыздан жана банктагы эсебиңизден акча уурдагысы келген шылуундар ушул сыяктуу жолдорду көп колдонот.